Assalamu алейкум. Бүгін сіздерге жұмыртқа туралы маалымат берейін деп чечтим. Албетте бул азык тууралуу буга чейин көп эле жолу сүйлөп бергенмин. Жана ар жолу айтканда мурдагыларга кошумча жаңы маалыматтар дагы албетте айтылат. Бүгүн дагы сіздерге ушул азык тууралуу билишиңиздер керек болгон жаңы нерселерди сүйлөп бермекчимин. Жана бул маалыматтар чындыгында мен үчүн дагы жаңылык болот. Айткым келген нерсе, мен сіздерге эмнени айтсам ошол мен үчүн дагы жаңылык болот дагы. Анан ошону сиздер менен бөлүшүп турам. Демек, биринчи эле айтып өтө турган нерсе, кайсы түстөгү жумуртка пайдалуураак? Өзүңүздүн оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. А мен болсо бүгүн билген нерсемди айтып өтөйүн. Демек, жумуртканын кандай түстө болушу маанилүү эмес. Анткени жумуртканын пайдалуулугу анын ушул жеген азыгынан жана башка факторлордон көз каранды. Ал эми бул түстөн эч кандай көз карандылык жок. Ошол себептүү сиздерге кайсы түстөгү жумуртка жакса деле дүкөнгө барганда кайсы түстөгү болсо тандабай алып колдоно берсеңиздер жакшы болот. Анткени өйдө айтып өткөнүмдөй, анын пайдалуулугу башка факторлордон көз каранды. Эми бул азыктын пайдалуулугу жөнүндө эч кандай күмөн болбойт деп ойлойм сиздерде. Эң обал айтып өтө турган нерсе, бул табигый азык, мында зыян болушу мүмкүн эмес. Эч кандай зыяндуулугу жок. Бирок зыянга айланат эгер туура эмес колдонсок. Кандайча? Мисалы, ушул азыкты таттуу менен, ашыкча майлуу азыктар менен кошо жей турган болсок, чындыгында бул дагы ошолорго кошо зыян болуп калат. Ал эми табигый азыктар, мөмө жемиштер, жашылчалар жана башка табигый азыктарга кошо колдонулса жумуртка, анда бул биз үчүн 2 эсе пайдалуу болот. Ошол себептүү сөзсүз түрдө жумуртка жегенде муну пайдалуу табигый азыктар менен кошо жегенди адат кылыңыздар. Анан курамы тууралуу айта турган болсок, бизге керектүү болгон нерсенин көпчүлүгү бар. Жана алардын ичинен негизгиси бул бизге керектүү болгон аминокислота деп коебуз. Жалпылап айтканда белок деп айтабыз. Бизге керектүү, бизге пайдалуу болгон белокту бере ала турган эң негизги азык. Ошол себептүү бул азык биздин күнүмдүк рационубуздун негизги бөлүктөрүнүн бири катары турушу керек. Анан ошол эле орунда бизге кайсы витамин керек болсо дагы ушул азыкка кайрыла берсеңиздер жакшы болот. Бизге кайсы микроэлемент керек болсо дагы ушул азыкты жей берсек жакшы болот. Айрыкча бүгүнкү күндө D витаминдин жетишсиздиги көпчүлүгүбүздө байкалат. Айталы 10 адамдын баары ошол анализ тапшыра турган болсо D витаминге, жок дегенде 5-өсү, болбосо дагы да көбүрөгү ошол D витаминден дефицит болуп чыгат организминде. Ошол себептүү D витаминге болгон муктаждык баарыбызда эле бар. Анан аны толуктоо үчүн бат түрүндөгү, таблетка түрүндөгү витаминдерди ичкенден көрө ушундай табигый азыктар менен, ошолордун бири жумуртка менен D витаминди толуктап алсак болот. Андыктан D витаминди толуктагыңыздар келсе, жумуртка жеп туруңуздар. Анан кимдерге көп сунуштала бербейт? Биринчиден бул ашыкча салмак бар адамдарга көп сунуштала бербейт. Анткени ашыкча салмагы бар адамдарда зат алмашуу начар болот. Албетте ашыкча салмактуу адамдар деле жесе болот. Бирок өйдө айтылгандай, ыкмада табигый нерселер менен жей турган болсо, аларга дагы көп нерсе салмак кошуло бербейт. Тескерисинче салмакты азайтышы дагы мүмкүн. Анткени бул сизди ток кармайт биринчиден. Экинчиден болсо, организм ошол ашыкча болуп кеткен эсебинен эмес, кээде ушул бизге керектүү болгон нерселер, ошол эле аминокислоталардын жетишсиздигинен улам дагы, көбүнчө углеводдуу тамактанып жүргөндөн дагы бизде салмак кошулат. Андыктан организмге керектүү болгон нерселерди берип турчу болсок, бизде жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анан ошол орунда муну кандай түрдө бышырып жеген жакшы? Сөзсүз түрдө сууга бышырган пайдалуураак болот. Анткени кооруганда
мунун калориясы ашат. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мунун сыртында жана сальмонеллез деген өтө коркунучтуу микроб жайгашкан. Анан эми көп эле учурда муну жеп эле жүрөсүздөр, балким көбү нерсе жуубай деле колдонуп жүрөсүздөр. Чындыгында эч ким деле мындан жабыркай элек болсо керек, бирок ыктымалдуулук бар. Андыктан жууп жеген пайдалуураак болот. Жууп туруп андан кийин колдонгон. Анан качан жууш керек? Ошол казанга салаарда, бышырууга 2 мүнөт калгандан анан жууп туруп анан салганыңыздар жакшыраак болот. Болбосо мундагы микроб ушул жумуртканын ички бөлүгүндөгү кабаты бар. Ошол кабаты мурда жууп койгонболсо ысык суу менен ошол жок болуп кетет дагы, корголуучу катмары жок болуп калышы мүмкүн. Кыскасы, бышыраарда гана жууңуздар эгер жуучу болсоңуздар. Анан кээ бир адамдар жумуртканы сындырып туруп жөн эле ичкендер дагы бар. Бирок мен айтып өтөт элем, азыкты чийки боюнча колдонгонго караганда бышырып колдонгон жакшыраак. Ошондо организмге аш болушу оңоюраак болот. Ошол эле орунда андагы пайдалуу нерселер жок болуп деле кетпейт. Андыктан муну чийки боюнча жутпай, ошол бышырып эле жегениңиздер жакшы болот. Анан бул азыкта биздин мээбиз үчүн эң керектүү болгон холин дагы бар. Андыктан ошол өзүңүздөрдүн мээңиздердин жакшы болушу үчүн дагы жесеңиздер жакшы болот. Тырмактын, чачтын абалын жакшы кылып берет. Курамында цинк бар. Анан өтө да айтып өттүм, баардык ушу бизге эмне керек болсо, ошонун баары бар. Айрыкча D витамини бар деп айтып өттүм. Ошолорду толукташ үчүн дагы жеп турайлы. Анан дагы да айта турган болсом, эми канча санда жеш керек дей турган болсок, менимче чындыгында жумасына 5-6 даана жетиштүү эле болот. Күндө жей бериш шарт эмес. Ар бир азыкты ал көбүрөөк колдонулса зыяндууга айланат. Ошол себептүү ашыра бербеңиздер. Балким эркек кишилер суткасына 2 жумуртка жеп койсо ашыкчалык кылбайт. Аял кишилер болсо бирден эле жегени жакшы. Жана өбөдө да айтылган ыкма боюнча жеңиздер. Анан дагы бир ушул жаңы фактылар боюнча жумуртка ушул жашы өтүп баштаган аялдарга 50-60тан кийинки энелерге бир аз зыяндуу жагы бар экен. Эмнеге десеңиздер, жанагы климакстан кийин бизде эстроген деген гормон бир аз болсо дагы ошо аял кишилерде төмөндөсү байкалат. Жана бул ошол организмге түшкөн майлардын аш болушун, жоголушун мындайча айтканда тосо албай калат да. Андыктан ошол ашыкча салмакка түрткү болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү энелерге айтарыбыз, албетте сиздерге деле ошол өтө да айтылган ыкма боюнча жей бериңиздер, бирок салыштырмалуу түрдө азыраак. Айталы, бир жумада 2 жолу эртең мененки тамак катары 1 эле даана жеңиздер, андан ашырбаңыздар. Маалымат сиз үчүн пайдалуу болсо сөзсүз түрдө башкаларга дагы жөнөтүңүз. Каналга каттала элек болсоңуз, подписацияны басып коюңуз. Анткени улам кийинки жаңы чыккан пайдалуу маалыматтар сизге дароо жетип барышына бул шарт түзөт.